Keyinki суроо. Эгерде аялы өлсө, күйөөсүнө намахрам болобу? Аны ким жууйт? Кенен айтып бериңизчи дейт. Аял өлгөндө аялдар жууйт. Ал аял ким болбосун. Эркектер өлгөндө эркектер жууйт, эркектер дагы ким болбосун. Бирок жакындары жууганы жакшы деп айтабыз. Анан таква, диндар, оозу бекем, эгерде ошол өлгөн кишинин дене мүчөсүндө бир айыптар болуп калса, аны сыртка айтып чыкпай тургандай бир аялдар жууганы жакшы деп айтылат аялдарды. Эркектерди деле ушундай. Ким болбосун, эркектерди эркектер, аялдарды аялдар жууйт. Эми бир кишинин аялы өлүп калган учурда, аны аялдар жууйт, эркек жуубайт, аны күйөөсү жуубайт. Күйөөсү намахрам болуп калат. Намахрам дегени жат, чоочун адам сыяктуу болуп калат. Ошон үчүн өлүп калгандан кийин анын денесин кармаганга болбойт. Жанагындай бир жылаңа чабалда денесин көргөнгө дагы болбойт. Өлөрү менен дароо ал чоочун эркек сыяктуу болуп калат. Буга далил катары айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Куллу насабин ва сабабин янкати бил маут" дейт. Ар бир насаб, кандай гана сабап, өлүү менен бүттү, токтойт дейт. Насаб дегени бул тууганчылык, сабап дегени бул нике. Өлүү менен эле болду, бүттү, токтойт. Эми суроо пайда болушу мүмкүн. Фатименебиз өлгөн учурда Али радиаллаху анху жуубады беле күйөөсү? Буну кантип түшүнөбүз деген суроо пайда болушу мүмкүн. Ооба, Фатименебиз өлгөн учурда Али радиаллаху анху Фатименебизди жууган. Фатименебиз керек болсо Али радиаллаху анхуга осуят кылып калтырып кеткен. Мен өлгөндөн кийин денемди сен жуугун, жаназамды окугун деп. Анткени менин денемди эч ким көргөн эмес. Сенден башка эч ким көргөн эмес деп осуят кылып кеткен. Фатименебиз ушундай диндар аял болгон. Керек болсо бейиштеги Саидат ахлил жанна, бейиштеги улук аялдардын бири. Бейиште улук аялдарды төртөө деп айткан болсок, ошолордун бирөө. Хадижа энебиз, Мариям энебиз, Асия энебиз мисалы. Ошолордун бири деп эсептелген энебизди Али радиаллаху анху жууган эле. Буну кантип түшүнөбүз? Деген даалымдар айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Куллу насабин ва сабабин янкати бил маут." Өлүү менен токтойт деп айткан. Бирок хадистин этегинде илля насаби ва сабаби деп айткан. Бирок менин гана насабым, менин гана тегим, ана менин гана сабабым, менин урпактарыман болгондордун сабабы, никеси дагы өлгөн болсо дагы токтобойт деп айткан. Фатима энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын насабынан болгон, Али радиаллаху анху дагы пайгамбарыбыздын насабынан болгон. Булардын ата теги бир эле. Ошон үчүн аларда бул дүйнөдөн өткөн болсо дагы токтобойт болчу. Ошон үчүн жууган деп түшүндүрүшөт аалымдар. Ошон үчүн бизде жөнөкөй адамдарда аялы өлүүсү менен күйөөсү чоочун болуп калат дагы, аны жууганга, аны кепиндегенге, анын дене мүчөлөрүн кармаганга болбойт. Бирок эгер аялы өлүп, анан аялды жууганга таптакыр башка кишилер болбосо, башка кишилер дегенде аялдардан эч ким жок экен. Жалаң гана эркектер бар экен, чоочун эркектер бар экен. Эми ошол чоочун эркектер бизде эреже бар эле. Аял киши өлүп калган учурда аны жууй турган эч бир эмне аял калбаса, жок болсо дейт. Анда эмне болот? Дегенде жалаң эркектер бар экен. Эркектердин ичинде балагатка жете элек кишилер барбы? Ошолорго үйрөтөбүз дейт. Балдарга барасындагы чечиндирип туруп, мондай жерин жаап, анан ментип жуугунуң деп дейт. Эгерде жаш балдар дагы болбосо, анда аял кишини эркектер таямын кылдырып коет эле. Ошентип аял кишилер болбогон учурда, же жаш балдар болбогон учурда, балким күйөөсү башка чоочун эркектерге караганда кичине жакыныраак болсо керек. Фитна, баягындай бир бузукулук чыгып кетпөөнүн алдын ала тургандагы нерсе болсо керек. Ошон үчүн күйөөсү ошол учурда таямым кылдырганга же күйөөсү көтөрүп кабырга койгонго башкаларга караганда ылайыктуураак болсо керек.
Allah alem bis-savab ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn.